Бул Нарын дарыясынын алабында жайгашкан Күрүпсай кесине топтолгон суу. Дал ушул суунун аркы бетиндеги тоолордун арасында калган Аксы районунун Кызыл Бейит айылына сапар тарттык. Айдын деген жигитибиз ушул Кызыл Бейиттик болот эле. Ошол жазап эме кылып берген. Баягы колунан келишинче жазап берди. Кадимки автоунаанын кыймылдаткычын орнотуп, эң бир ыңгайлуу кайыкты жасап бергени үчүн Кызыл Бейиттиктер Айдын аттуу айылдашына бир өмүр ыраазы. Айтымдарында буга чейин мына ушундай калак менен башкарылуучу кайыктардын жыртык тешигинен суу кирип, борон чапкында толкунга туруштук бере албай ала салып, бир нече жердештеринен айрылышкан. Калак менен өтүшчү, кол менен айдап. Илгертен ушул жол менен каттайсыңар? Илгертен бери бул жол эмес, илгери Союз мезгилинде ГЭС салынганга чейин машина жол, Ош Бишкек жолу ушу биз тараптан өткөн да. Бул беттен, э? Бул беттен өткөн. Көлдү тоскондон кийин ГЭС курулгандан кийин жаңы жол тиги Ош Бишкек жолу түшүп калды да. Ошо жылдардан баштап эле биз ушундай туңгуйга такалып калдык да. Көл пайда болду. Союз мезгилинде проект тизинде ушундай жол, свет, мектеп, фап түшмөк экен. Бирок Союз чачырап кетти да. Анан эле ушинтип кайык менен калып калдык да. Жашообуз ушундай. Негизи ушу эң негизги жолубуз ушул. Илгерки колхоз сапкозбаганда жол бар эле, ал мындай чабандарга перевалашкан 20 километр келет ал. Күрүпсай кезинен нар жагынан айланып келет да бизге. Азыр деле келеби ошол? Азыр деле келет. Эми Союз таркагандан кийин ал жолдор каралбай, жылда сүрүлүп турбайт да. Айыл өкмөт бир жолу же эки жол сүрүп берет, кайра эле табигаттын кырсыгы болот да, сел жүрөт, кар жаайт. Ал жактар менен катташ мүмкүн эмес. Кышкында кар жаап калат, октябрь-ноябрда. Анда жол перевалдар жабылат. Анан көрү бизге могул жер ылайыктыр да. Мыналар жарым сааттык жол болсо анда? Жарым саат эмес, 1,5 сааттык жол. 1,5 саат. 1,5 саатта айылга барабыз ат менен. Анда аттан өрөт? Аттан өрөт, суу бойлоп кете беребиз. Калганын айылга барып, айылга барып анан сүйлөшөт анда. Кеткен айылдан жолуңуз жакшы. Илгертен баштап свет келген эмес бул айылда. 10 километрге жетпеген жерде жайланышкан. Бирок ошону ГЭС өзү да мойнуна албаган, мамлекет да албай атат. Ошо элдин көйгөйү болуп, Союз убагынан бери гелип атат да. Я фунтистебейт. И болду тие көрдү. Ана. Жөндөп болуп кетет. И тибе. Ана, базар болосу. Ол көчөдө жөндөшөт. Дәл бүгін айына келгенде бұл. Балдар келген айына да. Баарыбыз угуп бирип жүргөн алыскы Зардалы айылы менен бул айылдын эки шартын окшоштуруп кароого болот. Жолу татаал, жарыгы жок. Бирок Кызыл Бейиттин Зардалыдан эң негизги айырмачылыгы электр энергиясынын очогу болгон ГЭСтин дээрдик түбүндө жайгашканы. Болгону 10 чакырымга жетпеген аралык. Дагы бир кызык жагдай, Кызыл Бейит менен катарлаш жайгашкан ГЭС ошол айылдын атынан коюлган Күрүпсай айылында дагы ушул убакка чейин жарыктын жоктугу. Чырак менен жашап келгенбиз, дагы ушунчалык күн свет келип калганына дагы шүгүр деп атабыз, бирок все равно баары бир отун менен тамак жасайбыз. Буну ушу караңгыда мындай эле жарык кылып, жак-бияка колдонобуз. Телевизор, радио, кичине кечинде жарык кылмай, ошол күн светтерибиз. Ушул айылда жашасак дагы кең пейилдүүлүк бизде ички дүйнө таза да, бири-бирибиз менен катташып, бири-бирибизге жардам берип, монтип тамак ашты бышырып, келген конокторду жашынакай тозуп, опур-топур кечкиргенде минтип чогулабыз, отурабыз, монтип бапырап.